Баткен облысындагы жалгыз согуштун ардагери Шамши Эшбаевдин өмүрү баарыбызга өрнөк. Ал 2023 жылдын 1-январында бир кылымдын кырын ашып 100 жашка толот. Бирок анын эл үчүн жасаган эмгеги эбегейси зор. Улуу жеңишти бүгүнкүдөй ачык асманды жыргал турмушту тартуулаган улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын бири. Бир гана ушул агайыбыз, сыймыгыбыз калды. Улуу согуштун ветераны биздин мына согуштан кийинки өмүрлүк жолунда жалпы окуучуларды тарбиялап билим берүүдө дагы мугалим болуп эмгектенген агайыбыз, биздин сыймыгыбыз. Согуштун ардагери негизинен Курск дугасында жана Беларусь, Украина фронтторунда душмандар менен айыгышкан согушка катышкан. Согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн улуу ата мекендик согуштун 2-3 даражадагы ордендери жана Кызыл Жылдыз эрдик үчүн медалдары менен ошондой эле көптөгөн баалуу сыйлыктарга татыган. Согуштан кайтып келгенден кийин мамлекеттин агартуу тармагына жигердүү салым кошуп, көп жылдар бою мугалимдик кесибин аркалап, балдарды окутуп келген. Анын өзүрлүү эмгеги бааланып, эл агартуунун мыктысы наамына ээ болгон. Акыркы немелерде мына аксакалдын таза суу чыкпай калган эле, ушул үйгө скважина бурт этип таза суу чыгартып бердик. Анан көмүрдөн дайым биз кабар алып турабыз. Анан тышкары муктаждыктар менен биз айыл башчылары, ушу жетекчилер тез келип кабар алып турабыз. Аксакал биздин сыймыгыбыз, Кудай буйрса дагы эртеңки күнгө дагы көмүрдөн дагы камсыздап берели деп азыр чечтик. Канча тонна көмүр бердиңиз? Азыр 1 тонна өткөндө көмүр бердик эде, эртең дагы 1 тонна көмүр беребиз. Кирип келе жаткан жаңы жылдын алдынан согуштун ардагеринен кабар алып, райондук администрация жана мекеме ишканалар биргеликте майрамдык белектерин тартуулашты. Амин. Аллах акбар. Эмки жылы мына 100 жылдык, мына 1-январда 100 жылдык юбилейи, агайга узун өмүр каалайбыз, бактылуу, каарылык, бир чоң сыйлыктар бул кишини күтүп турат. Кудай кааласа бул киши бакубат. Быйылкы жылда Шамши Эшбаевке администрация башчысы Акимдин резервтик фондунан 20 000 сом колдоо көргөзүлгөн. Мындан тышкары акысыз дарылануусуна жолдомолор берилсе жана ай сайын социалдык жардамдар көргөзүлүп, мекемелердин жетекчилери кабар алып турушат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.